Нарын районуна караштуу Жергетал айылынын тургуну Төлөбек Мусалиев жашаган турак үйүн күрөөгө коюп, банктан насыя алып жаткан. Буга чейин убара тартып, нотариус алдында узак кезек күтүп, алас келгенсип тастыктама справкаларды топтоо үчүн 2-3 күндүк убактысы кетет эле. Бүгүн болсо жумушун санариптештирүү жана жаңы кызматтардын ишке кириши менен жеңил жана ыкчам бүткөрүп алды. Ана бул жерден госреестрге келип, бул жерде күрөөгө тиги тамды коюп, ошентип алып атканбыз. Анан момент эле немеси бүтөт экен. Камсыздандыруу ошо бирөтөр бүтүрө кетели дегенбиз. Момент эле бүттү, сразу эле ошол жерден эле бүтүрөт экен. Ошол тейлөө жакшы күйүп сап. Азыр капчып жүрүбүз деген налогко, анан тияка, анан бияка деп эле ар кайсы. Жакшы маалымат, түндүктө маалымат бар экен. Биякка тейлөөлөрдүн кыскасы убак аябай эле сарпталды. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин Нарын филиалындагы нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган ажыратуу келишимдерди каттоо кызматы жүргүзүлгөндөн тарта кыймылсыз мүлктү сатуу, сатып алуу, белекке берүү, алмашуу, өңдүү, бир катар келишимдерди түзүү кызматтар бир эле жерде жүргүзүлө баштаган. Буга эми кошумча күрөөгө коюу кызматы дагы киргизилип, эми жарандар бир жерден бардык иштерин бүткөрүп алууга толук мүмкүн. Кызматтар бар, сатып алуу келишимин түзөбүз, аны заодно түзгөндөн тышкары каттоого киргизебиз. Күрөө келишими жакында кошулду, алмашуу келишими, ижара келишимдерин түзөбүз. Андан тышкары ошо күрөөнү мына быйыл кошулду. Бизде жаңылык ошо күрөө кошулду, күрөө келишимин дагы бизден банктар тиги госнотариуска барып болуп, справка алып, кайта келип каттоого киргизбестен бизден түз эле келишимди түзүп, бизден эле катталып документтерин алып кете алышат, күрөөгө коюлат. Ошондой эле жарандар карызы жок, күрөөдө жок архивдик документтерди жана башка тастыктама баракчаларын алуу үчүн ары чуркап, бери чуркап убара тартышпайт. Азыр аталган тастыктамалар онлайн түрдө программада кызматкерлер үчүн жеткиликтүү. Бул 24 февралдан баштап бизде эме болду. Налогтон справка сурабай калдык, анткени себеби бизге базага коюлуп берилди. Кимдин карызы болсо, бияктан эле чыгып калат. Касса аркылуу же онлайн төлөп туруп эле карызы уже жок деп чыгып калат. Ошону да жеңилдетилди. Камсыздандыруу да киргизилген. Мурун деген камсыздандырууга тиги бөлөк мекемеге, өзүнүн мекемесине барып камсыздандыруу сертификатын алып келишчү. Азыр бизде камсыздандыруунун бир специалисти биздин дагы мекемеде отуруп ушул жерден эле камсыздандыруу сертификатын берип турат. Санариптештирүүнүн алкагында эми кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаментинин кызматтары дагы онлайн түрдө жеткиликтүү боло баштайт. Сатуу же сатып алуу процесстерин электрондук түрдө жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Учурда ага даярдыктар жүрүүдө. Учурда аябай киши көп, жазга жук баары арзан кредиттерди алууда элдер, башка дагы бүтүмдөрдү жасоого көп келишет. Ошо кезекке туруу аябай көп. Айылдарда биз чындыгы Нарын району менен Нарын шаарын тейлейбиз да. Азыркы учурда ошо департамент тарабынан дагы ошо онлайн тейлөө боюнча дагы иштер жүрүп атат. Биздин ошо талап көп болуп, муктаждыктар көп болгон үчүн ошо биздин адистер бүгүнкү күндө иштейдү. Азыр ошо онлайн тейлөө иши долбоорлонуп, ошону ишке ашыруунун алдында турабыз да. Бул үчүн жакынкы күндөрү электрондук кызмат көрсөтүү иштеринин таанытымы кызмат мекемеси тарабынан сунушталат. Бул эң ириде кадастрдык кызматтардын узак кезегин азайтууга жана жарандарды сапаттуу тейлөөгө өбөлгө дешет адистер. Гулира Туратбекова, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары.